26-жыл жаңы адамдар мы перерождаемся. Үйлөнбөгөндөр үйлөнөт, күйөөгө чыкпагандар күйөөгө чыгат. Бойдоктор мүмкүнчүлүк экен демек жаңы жылда. Аракет кылып ден соолукту карашыбыз керек. Эмнеден сак болушубуз керек? Ден соолуктан аябай кыйналып башташат. Онкология, инфаркт, инсульттар башталат. Төрө албай жүргөн айымдар көбүрөөк ошого салым салып аракет кылыш керек. Характерин көрсөтүшүң керек. Эмне себептен белгилешпейт 40 жаш? Мындай духовно өсүп, не только элүүгө чыктык, а ички дүйнөбүз дагы элүүгө чыгыш керек. Ошо кармический брак жеп калса, вот сүйлөшкөн кызыңыз болсо дагы азыр пока мындай бирге болбош керек дейсиң да. Арабаңыз ардактуу Соло ТВнын катталуучусу жана көрүүчүлөр, биз дагы бүгүн кызыктуу маекти сиздерге сунуштаган турабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз психолог, нумеролог Чолпон Усманова эжекебизди чакырдык. 2026-жылы бизди эмнелер күтөт? Мына ушул суроолорго жооп алалы деп. Эжеке, саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз сизди. Рахмат. Анан мынакей жогоруда айткандай эле аз гана убакыттан кийин 2026 кирип келет. Анан ошол 2026-жыл негизи эле нумерологияда кандай жыл болуп, анын энергиясы кандай билели деп сизди чакырдык. Дароо эле ушундан баштайлы. Ой, 2026-жылды айта кетсем, аябай жакшы жылдардын бири болот деп айткым келет. Эмне үчүн дегенде, нумерологияда биз ар бир адам дүйнө жүзү периодтар менен жашайт да, циклдар менен жашайт. Мисалы кыргыздарда бизде да 12 жылдык циклдар бар го, мүчөлүү жаш деп коет. Нумерологияда 12 жылдык цикл деп коет. Анан дагы 9 жылдык период дегендер болот да нумерологияда. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылуураак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. Биз азыр 9 жылдык периодту, чоң 9 жылдык периодту бүтүрүп, эми Кудай буйрса, кайра жаңы 9 жылдык периодту баштап атабыз. Эми мына 26-жылдан баштап, бир деген биринчи 9 жылдык периодтун бир деген санына киребиз да. Эми бир деген бул эми чоң энергия. Күчтүү энергия, активдүү энергия, эмоционалдуу энергия. Негизи мындай ниет кое турган, цель, чоң целдерди кое турган жыл келет буюрса. Анан 26-жылды айтпай туруп 25-жылга рахматыбызды айтыш керек. Эмне үчүн дегенде, бир чоң период бүтүп атат да. Артты карасак, негизи 9 деген санда жашадык да. 9 деген бул аябай күчтүү сан. Бул дагы күчтүү сан, бирок бир деген сан бул начало новой жизни деген сан болсо, 9 деген завершающий период деп коет да. А когда мы что-то завершаем, заканчиваем, бүтүрүп атканда, бүт мындай үй бүлөдө ыр чатак болсо, акчадан кысталыш болсо, жумушта мындай бир проблемалар болуп атса, анан бир жумушту баштап алып ошо талпынып ошого аракет кылса да болбой атса, ремонт баштасак ошого ремонтубуз бүтпөй атса, бүтүрө турган жыл болду да. 9 деген сан. Анан кыйынчылыктар көп болот. Кыйынчылыктар көп болду да. Ошо бүтүрөйүн, ошо жумушумду бүтүрөйүн десе эле бир какой-то сыноолор келип калат, кыйынчылыктар келип калат, ошолорду бүтүрө албай эле. Эмне үчүн болуп атат? Эмне үчүн дегенде 9 деген сан бул мындай правосудие, адилеттикти жакшы көргөн. Анан мындай воинствующий, күчтүү сандардан да, ошон үчүн аракет кылсаң дагы бир кыйынчылык чыгып калат. Анын үчүн духовностьту көтөрүш керек болуп калды да. Бир көп нерсени үйрөнүш керек болуп калды. Муну бүтүрөйүн десем, бир нерсени үйрөнүп туруп анан кийин бүтүрүшүм керек болуп калды да. Ошон үчүн азыр 25-жылды бүтүрүп атканда биз ремонтубузду бүтүрүшүбүз керек.
карыздар болсо бериш керек, проблемалар үй бүлөдө болуп атса аны жабыш керек, аракет кылыш керек, генеральный уборка кылыш керек, не нужно, кереги жок кийимдерди, буюмдардын баарын бирөөгө бериш керек, жыгыргытыш керек, башыбыздагы ойлорду оңдошубуз керек, эмне үчүн тазалашыбыз керек да. Таарынычтар болсо ошолордун баарын 25-жылга калтырып туруп, Кудай буйрса деп туруп, бысмылла деп туруп 26-жылга уже 1 деген санга киришибиз керек. Уже жаңы энергия менен, жаңы тазаланган ойлорубуз менен, бүткөн жумуштарыбыз менен, Кудай буйрса деп туруп жаңы мына ниеттерди коюш керек да. Анан жөндөн жаңы ниеттерди коюп эле отура бербей, нумерология боюнча ой энергия күчтүү экен, ой мындай целдер жакшы экен дебей, конечно, аракет кылыш керек. Аракет кылган жерде берекет болот деп коет го. Вот. Единственное, мен эмнени айткым келет, ушу 9 жыл периодта ар бир периоддун өзүнүн мындай күчтүү жерлери болот да. Мисалы муну келаткан 26-жылдын күчтүү жери бул мындай цель коюш керек. Чоң цель коюп туруп, ошого аракет кылып, талпынып, ошону кылам деп туруп кылыш керек да. Ишке ашат. Ашырыш керек. Антпесе ошо проблема боюнча калып калат да. Анан ошо проблема 9 жылдык период деп атпайбызбы? Ошо 9 жылдын ичинде боло берет. Ошо проблема чечилбей эле кыйнала берет да. Анан 8-жыл келгенде год кармы деп коет, год правосудия деп коет. Ошондо отработкалар кетет да. Ошо сен ушу 1-жылы баштап бүтүрбөгөн жумушуң, ошондо сен ушундай кыйынчылыктар көбүрөөк болот. К примеру, 1-жылы чоң ийгиликтер кандай намерение, цель да. Төрө албай жүргөн айымдар көбүрөөк ошого салым салып, аракет кылыш керек. Төрөйт. Турмушка чыкпай жүргөн же үй бүлө кура албаган жүргөн адамдар, ой, аябай жакшы жыл, пожалуйста, ниетти койгула, аракет кылгыла, жакшы жерде жүргүлө, өзүңөрдү жакшы алып жүргүлө, ниетиңер түз болсун да. Ушундай цель болуш керек да. Мен ошол жылы турмуш курам, мен ошо жылы жакшынакай мындай чоң үй бүлө курам депчи. Ошону кылыш керек. Жөн эле айтып коюп эле жата бербей. Же окууга өтөм, же мен өзүмдүн азыркы кылып аткан жумуштарым жакшы болбой атат, ошону жасагым келбей атабы, же болбой атабы, же эмне кандай кылсам десеңиз, то ошо тармактан чыгып кетип башка окуу окуппу, же башка бир нерсе үйрөнүппү, башка тармакка өтүп кетсе болот. Же ошо тармактан бир жаңы нерсе үйрөнүп келип, ошо расширять сферу деятельности деп коет. Ошондой кылса болот да. Негизи ушу 26-жылдын энергиясы, 1 деген энергиясы цель болот да. Характерин көрсөтүшүң керек. Ошо көбүрөөк активдүү болуш керек да. Очень активный год 2026. Эмнелерден биз этият болушубуз керек. Максатты коюшубуз керек экен, ошого аракет жасасак, мындай жакшы жыйынтык болот деп атабыз. Эмнени мындай этиятташып, эмнеден сак болушубуз керек? Негизи шашпаш керек. Негизи любой периодда шашпаш керек. Но 25-жыл 9 деген бул тем более шашпаш керек болчу. Аракет кыласың, болбой атат, значит сен токтошуң керек. Потому что дальше сен кыйналып каласың, дальше разрушение. 9 это разрушение дейт. А вот 1 деген санда наоборот. Аябай өзүңдү активдүү көрсөтүп, көрүп атасыңбы, болбой бараткан жерде мындай катуу кыжалат болуп кетип, эмоцияга катуу берилбей, а бир токтоп, сабырдуу болуп, анан кайра башташ керек да. То есть кайра баштап, кайра талпына бериш керек деген сөз ал. Эң жакшы. Анан ушул 2026-жылды эжеке образдуу түрдө ала турган болсок, эмнеге окшоштурсак болот? Эмнеге салыштырып биздин көрүүчүлөргө түшүндүрүп бере аласыз? Аябай жакшы суроо болду. Негизи 9 жылдык период мен өзүм изилдеп отуп нумерологияны. Ушундай бир ассоциацияга келгенмин да, образный ассоциация. Эне баласын 9 ай ичине көтөрөт. 1-жыл бала түйүлгөндөн баштап эне башкача жашап баштайт да. Токсикоздор болот,
образ жизни өзгөрүлөт, даже ойлор өзгөрүлөт, гормондор на физическом плане өзгөрүп баштайт, мамиле өзгөрүп баштайт да. И уже бала түйүлгөн, то уже 9-летний циклда начало новой жизни деп коет. Вот образ матери и ребенка. Вот такой у меня образ. Ошон үчүн 26-жыл жаңы адамдар мы перерождаемся десем болот да. Ошон үчүн жаңы максаттарды коюп атабыз да. Ошон үчүн мындай талпынып аракет кылабыз да. Эне 9 ай баласын түшүрбөй көтөргүсү келет да, жоготпой көтөргүсү келет да. Ошон үчүн биз дагы ушу 9 жылды жакшы маанайда, жакшы көңүлдө жашаганга аракет кылышыбыз керек. Ар бир жыл өзүнүн күчтүү жерлери бар, и алсыз жерлери бар. Мисалы 26-жыл энергичный жыл деп атпаймынбы, активдүү жыл деп атпаймынбы. Бирок алсыз жери бул көп шашпаш керек. Эми жаңы түйүлүп атабыз да. Аракет кылып ден соолукту карашыбыз керек. Мамилелерди да сакташ керек. Мындай катуу кетпеш керек. Бала түшүп калбасын дейбиз го. Ооба. Вот. Биз дагы ушу биринчи сан активдүүбүз, бирок интуиция деген бар да, же биз мындай көз караштарыбыз менен карап, болбой турганго деп мындай өзүбүздү сурайбыз, что-то не так получается дегенде шашпай андан көрө ойлонуш керек, токтош керек да, сабырдуу болуп. Андан кийин бир ойлонуп туруп, анан кайра талпынсак болот да, же токтотсок болот. Демек 2026 бул боюнда бар айымдардай деп кабылдасак болот турбайбы? Бала жаңы түйүлдү. То есть биз жаңы жашоо биз жаңы жашоо баштаган турабыз да. И ошон үчүн дагы бир жолго айткым келет. 2027-жылы жаңы бирдеке баштайм эмес, жаңы максат эмес. 26-жылга аябай баарыбыз мындай акцент коелу да, именно ушу 26-жылы биз баштайбыз деп. Путешествие эч жака, чет өлкөгө чыга элекмин дегендер чет өлкөгө чыксын. Ниет койсо, бүт жактан боло берет да, акча да табылат, жумуш дагы артка туруп калат, дагы бир нерселер болот да, и ошо адам ниет коюп эле и обязательно ошону ишке ашырат. Дагы бир бар го мындай, ушул жылы турмуш курсам болот. Как раз биз жаңы жашоо баштап атабыз. Үйлөнбөгөндөр үйлөнөт, күйөөгө чыкпагандар күйөөгө чыгат. Пожалуйста, ниет койгула, жасагыла. Бардыгы боло турган жакшы жылдардын бири. Бирок дагы бир айткым келет. Жаңы түйүлүп атабыз, жаңы жашоону баштап атабыз. Көп шашкан болбойт. Бойдоктор мүмкүнчүлүк экен демек жаңы жылда. Анан биздин баягы бул нумерология дегенде көп учурда, мисалы, буга чейин дагы экөөбүз сүйлөшкөндө айттым го, 2024-жылы үйлөнгөндөр пландабай турса болот, бактысыз болуп калышы мүмкүн депчи баягы айтышат го. Негизи эле ушул нумерологияда ушундай нерселер барбы? Чындап эле мисалы ушул жылы бир аз коюп турса болот, балалуу болуунда пландабай турса болот деген сыяктуу негизги жалпы түштүк бар чындап эле. Бар. Бирок 2026-га бул нерселердин тиешеси жок. Эмнеге жок? Болушу мүмкүн, Конечно. Бул жерде мен сизге мындай разъяснение бергим келет да. Сиз 26-жыл кандай болот, негизи планетага дегенде мен сизге ушундай общий маалымат берип атам да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн туулган күнү бар да. Туулган күн, туулган ай, туулган жыл. Ошого карата санап туруп, ар бир адамдын өзүнүн периоддары, циклдары болот да. Мисалы, мүчөлүү жаш 24 жаштан 25 жашка чейин болсо, индивидуально ар бир адамдыкы да. Периоддар деле индивидуально ар бир адамдыкы. Мисалы, сиздикин санап келсем, сиздин периодуңуз азыр 5 деген санга чыкса, а общий 26-жыл 1 деген сан болот. 1 деген сан бул айтып атам, максат койгула, ниет койгула, цель ставьте, активдүү болгула да. А 5 деген сан бул год изменений деп коет. То есть сиздин периодуңузду караш керек, анан общий периодду караш керек. Анан ошондо бияктын бияктын алсыз жердин күчтүү жерлерин айтып, сиздин алсыз күчтүү, личный алсыз күчтүү жерлериңизди айтып туруп, анан бул болот, бул болбойт деп чыгарабыз да.
Же прогноздор болот. Мисалы келдүү консультация 35 жаштагы адам. Мүчөлүгө жакындап калыптырсыз, уже вибрация деп коет. Уже сак болуш керек. Периодтарын карайбыз. Анан 35 жаш кандай болот? Мен үйлөнсөм болобу десе, кармический брак дегендер болот. Ошо кармический брак чыгып калса, вот сүйлөшкөн кызыңыз болсо дагы азыр пока мындай бирге болбош керек дейсиң да. То есть мындай кармический, пожалуйста, мени укпагыла, эч кимди укпагыла, өзүңүздү угуңуз. Бирок мамиле кичине кыйынчылык болуп калат, ортодо кыйын. Ошо 1 жылды 35-те аштырып 36-га чыкканда үйлөнө бергиле. Уксаңар, укпасаңар өзүңөр билесиңер. Даже если уже молодые люди в отношениях, үй бүлө курган, кармический брак редко, но метко келип турат да. Бул деле жаман эмес. Ошо эки адамдын ортосунда кыйынчылыктар болот да. Уже 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл жашап атышат. Бирок кармический брак келгенде ошо 1 жыл кыйынчылыктар, недопонимание болот да. Аны дагы ошондо кээ бир адамдар айтат да, мен ажырашкым келет, мен ушу чыдай албай калдым дегенде, мага келсе мен айтам, шашпаңыз. Бул периодду өтүшүңүз керек. Бул период наоборот, сизде ушуну туура чыксаңар, сиз аябай мындай чыккандан кийин күчтүү, жакшы мамилелер кайра жаралат. Көрдүңүзбү ушунун баары? Анан төрөсөм болобу дегендер болот. Андай жылдарда болот. Же наоборот төрөбөй тур деген жылдар болот. Же мисалы очень сильная духовная поддержка силы рода со стороны отца деген бар. Ата журт, ата-бабалар колдойт дегендер бар. Же наоборот колдобойт дегендер бар, прогноздор. Ушунун баары саналат да. И ошо чыгып калса, чындап эле ошо аракет кылыш керек да, ата-бабаларды да сыйлап кой. Там нумерологияда да бар ушундай, сыйлаш керек, эстеп туруш керек. Мало того, дагы прогноздор аябай редко чыгат, чыгып калат да, солнце 0 дегендер бар да. Ал аябай алсыз жыл болот ошо адам үчүн. Ошондо нумерология айтып баштайт да, уже рекомендациялары болот. Ушу жашка, к примеру, 27 жаш ушундай чыгып калса, анда 27 жашка 49 күн калганда кой союш керек, и адам мындай бата кылып туруп, ата-бабаларды эстеп туруп таратыш керек. Ошондой даже бар. Анан жарым жыл ден соолугун карашың керек, кызыл кийишиң керек. Как мүчөлүү жаштай. Мындай духовностун көтөрүшүң керек, Куран окуп туруш керек, святые места ездить деп рекомендациялар болот да. Анан өзүңдү таза алып жүрүш керек деген болот. Мамиледе сак болуш, кредит албаш керек, карыз бербеш керек, карыз албаш керек дегендерге чейин болот да. Анан жарым жылдан кийин дагы жарым жыл бар да, ал солнце 0дон чыкканча дагы кой союп, дагы таратасың элге. То есть ошолордун баарында ушундай расчеттор болот да. Анан дагы бир нерсени билгим келип атат. Азыр 2026 мына келе жатат. Анан ушул баягы кыскача өзүңүздүн эми кесиптештерди ийгизби атайын ушундай маалыматтарды чыгарышып, ал жерден байкап калдык. 6 менен баягы жылында же туулган күнүндө 6 менен сан аралашкан болсо, мисалы 76, 86, 96 деген сыяктуу, буларга өзгөчө жыл болот, ооматыңыз келген жыл болот деп айтышып атат. Бул канчалык туура? Негизи эле 2026 менен ушул 6 деген сан менен аяктаган же жашоо өзүнүн жеке сандарында 6 саны бар адамдарга кандай жыл болот? Чындап эле алар айткандай ооматы келген жыл болобу? Эми мындай айтайын да, ар бир сандын өзүнүн алсыз күчтүү жерлери болот. Ар бир сандын өзүнүн значениялары болот. 6 деген сан негизи аябай жакшы сан. Вселенная жакшы көрөт деген сандын бири да. 6 деген сан бул акча алып келе турган сан, үй бүлөнү билдире турган сан. Жана периодду айтып атпаймынбы? Периодуңуз 6 деп чыгып калса, год семьи деген жыл болот да. Үйлөнгөн, бала төрөгөн, той жасаган, үй тойлорду, үй алган, үй бүлөдө урку тукумда проблемалар болсо, кризисный ситуациялар болсо, 6 деген сан келгенде, период келгенде, ошолордун баары чогулуп, кайра ынтымакташып жашай турган жакшы сан да. Бирок бул плюстар.
А минуста бул властьты билдире турган сан. А властьты билдире и карьерный росту билдире турган сан. Вот азыр 2026 6 мен сан бүтүп атат го, 6 деген сан келет атат го. Пожалуйста, карьерада өсө турган сан. Пожалуйста, үй бүлө кура турган сан. Пожалуйста, бала төрөм, пожалуйста, төрөңүз. Но бирок дагы бир айткым келет. 6 деген жакшы. 6 деген санды биз только конецин карап атабыз. А биз нумерологияда бүт санап чыгышыбыз керек да. 26 жыл. 2, 2, 6 бул бирди билдирет да. Полностью санашыбыз керек да. Кошуп санап до однозначного числа келтиришибиз керек. Эми конце шестерка айтып бердим да. Аябай жакшы сан, аябай жакшы сан. Карьерада өсөм дегендер как раз өсө турган жыл. Пожалуйста, акча табам десе, акча таба турган жыл. Үй бүлө десе, үй бүлө жактан. Это жалаң плюстарын айтып атам. Минустары, на каждый яд всегда есть противоядие. Минустары да бар. Власть, разрушение, разрушающая сила, если адам өзүнө цель койбой, аракет жасабаса, шестерка будет разрушать деген. Азыр эми жалпы мынакей 2026 жылга баягы алдын ала божомолдорду айтып атабыз. Анан көпчүлүк көрүүчүлөрүбүздүн арасында биз экөөбүз буга чейин дагы сүйлөштүк. Ой, бул нерсеге ишенбейм, болбойт деп айткандар чыгат. Ага дагы ал адамдарга кандай айтарыңыз бар? Негизи биз адам баласы болгондон кийин бир нерсеге ишенип жашашыбыз керек. Муну вера деп коет, эффект плацебо. Ар бир адам өзү билет эмнеге ишенет. Мен эч кимди, никого я не призываю, верьте в это деп. Ишенсе, ишенсин, ишенбесе, ишенбей эле койсун. Ар бир адамдын өзүнүн мындай ишене турган нерселери болот. Мен мындай эле айткым келет, канча жылдан бери ушу нумерология боюнча өзүмдү санайм, канча өзүм үй бүлөмдү санайм, мындай контакт, коммуникация болгон адамдарды санайм. Эмне үчүн бул адам менин ушундай болуп атам, тил табыша албай атам, же наоборот тил жакшы табыша алып атам, жакшы сүйлөшөм да. Ошолордун баарын изилдеп караймын. Прогнозторумду карайм, жолдошума, өзүмө, кыздарыма, күйөө балдарыма, анан клиенттериме. Эмне үчүн каждый жыл сайын келип эле кайра эле менден консультация алып турушат. И ар дайым обратный связь болот да. Сиз айткандай точно болду, мындай сиз айткансыз ошо болду дегендердин баары болот. Опыт бар да. Ишенбеген адамдар келбей эле койсун, сурабай эле койсун, карабай эле койсун. Ишенем дегендер, пожалуйста. Эффект плацебо деген мындай болот. Мен азыр сизге, сиз ишенип туруп мага консультация келесиз, мен сизге мындай прогноз деп туруп айтып берем. Сиз ошого ишенесиз, сиз чындап эле ошону билесиз, көрөсүз. Ишенбейм деп мындай скептический болгон адамдарга мен санабайм. Эмне үчүн дегенде, санап баштаганда эле цифралар өздөрү эле секирип башташат да. Уже билесиң. Келгенде эле айтам, ишенбей келиптирсиң деп. Айтат го, бир көз ачыкка бардым, ал көз ачык айтты, сен ишенбей келиптирсиң деп. Мен мурун ишенчү эмесмин, азыр ишенип калдым. Эмне үчүн дегенде мен уже санап атканда эле негизи мындай легкий, аябай легкий расчёттор болот. Бирок ошону туура ачыш керек да, туура трактовка кылыш керек. Санап атканда эле башкача цифралар чыгып баштайт да. Келгенде айтам, же ишенбей келдиң, же скептически относитесь к нумерологии, либо очень много проблем. Очень много проблем, что вибрация, цифралар секирип баштады да. И действительно ошондой болот. Анан канча адам болот, ошолордун баары эле бир ишене бербеш керек да. Ар бир адамдын өзүнүн верасы болот. Кыргызда 40 жашын белгилебейт деген дагы нерсе бар го. 40 жаш тоспойт экен анан деп туугандардын арасынан ушуну көрчүбүз. Бул кандай ушул, мен ошого мындай түшүндүрмөсүн угуп эле экен, бирок баардыгы эле 40 жашты белгилебейт деп коюшат го дейт. Бул эмне себептен белгилешпейт 40 жашты? Эмне үчүн дегенде нумерологияда буга объяснение бар. Анан мен өзүм дагы ушуну ойлонуп, ушундай объясненияга келдим да. 40 жаштан баштап ар бир адам уже физически өсөт,
мышлениясы менен өсөт, визуально өсөт, но духовно өспөйт да. Ошон үчүн 40 жашта айтат да, артымды карап, үй бүлө курдум, үй тургуздум, жумушум жакшы, акча деле бар, бардык, эми алды күчтөсөң бардыгы бар, бирок мына жеримде бирдеке жетпегендей да. Ошо 40 жаштан баштап башка бир программа жизниге талпынып баштайбыз да. Анын үчүн биз өсүп, өнүгүп, ички дүйнөбүз өсүш керек, духовный рост керек. Мына карап көрсөңүз, ошондо орозо кармап баштап атабыз, намаз окуп баштап атабыз, бир образ жизнилерди оңдоп баштап атабыз. Эмне үчүн дегенде биз алсыз болуп калабыз, именно духовно. Анан ошондо мындай ата-бабалар көп колдобойт экен. Өзүң аракет кыл дегендей. Ошон үчүн 50 жаштан баштап нумерологияда башка программа жизни начинается, активируется дейт да. Ага чейин биз муну 40 жаштан баштап 50 жашка чейин 10 жылыбыз бар. Цикл, аябай чоң цикл. Мындай духовно өсүп, не только 50ге чыктык, а ички дүйнөбүз дагы 50ге чыгыш керек. Акыл эсибиз да 50ге чыгышыбыз керек да. Анан 50 жашка чыкпай о дүйнөгө кеткендер да бар да, көп адамдар. Ошо 50 жашка чейин именно ошондо 40 жаштан баштап духовно өспөсө, бир нерселерди өзгөртпөсө, ден соолуктан аябай кыйналып башташат. Онкология, инфаркт, инсульттар башталат ошондо. Сизге чоң рахмат, эжеке. Мындай кыска убакыттын ичинде бир жакшы ойлорду, пикирлерди айттыңыз. Рахмат айтабыз. Анан сиздин дагы көрүүчүлөрүбүз үчүн айта турганыңыз бар болсо. Эмне деп айткым келет? Бул жашоодо өзүңө эле ишенишиң керек, өзүңдү эле изилдешиң керек, бүт жакшылыкка эле аракет кылып, талпынып, цель коюп, максат коюп, ошого жеткенге аракет кылышыбыз керек. Ага эч ким күнөөлүү эмес, ага биз өзүбүз эле күнөөлүүбүз, же жакшылык болсо да күнөөлүүбүз, жамандык болсо да күнөөлүүбүз да. Анан өзүбүздөн эле тилешиш керекпиз, өзүбүздү карашыбыз керек. Өзүбүз мындай мыкты болсок, жаныбызда чөйрөбүз да, үй бүлөбүз дагы, балдарыбыз да бардыгы мыкты болот да. Ошон үчүн эгерде ар бир адам өзүнө көңүл бурса, өзүнө аракет кылып, мындай чоң ийгиликтерге талпынып жетсе, духовно өссө, вераларын күчтөтсө, анда дүйнөбүз да оң болот деп мен терең ишенем. Ардактуу көрүүчү, сизди да келе жаткан 2026 жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Ал эми айтылган нерселер сөзсүз түрдө баягы кулагыңызга күмүш сырга катары кабыл алды деген ишеничтебиз. Эгерде маек жаккан болсо, комментарий жазып бөлүшүп койгонду унутпаңыз.